Allah Taala siz menен bizge bul dünyanı uактылуу жашоочу жай кылып берди. Андыктан uактылуу бул жашоодо ар кимибиз ар кандай катмарда, ар кандай чөйрөдө тиричилик менен алып урушуп атып, кээде биз унутуп калган өтө бир чоң көйгөй болот. Ал унуткан нерсебиз балким бизди унутпайт. Ал биз унутсак да бизди унутпай турган бул биздин ажалыбыз экен, туугандар. Аллах Таала адам баласы энесинин курсагында, жатында түйүлдүк болгон кезинде эле, 4 ай болгон кезинде Аллах Таала периште жибереткен. Эненин курсагында 4 айлык кезинде Аллах Таала ал наристенин бактылуу же бактысыз экендиги, канча өмүр сүрө тургандыгы, рызкысынын эң акыркысы кайсы жерден түгөнөрүн Аллах Таала ошо энебиздин курсагында эле белгилеп коет экен да. Ошон үчүн кимдир бирөө докторго барса, мынча айдан кийин төрөлөт, эркек төрөлөт, уул төрөлөт, кыз төрөлөт деп алдын ала балким технология өнүгүп не болот? Бизге кабарын берип атат. Бирок эч бир технология, эч бир медицина тармагында бир дагы адам бир техника ойлоп таба элек экен да. Ушундай бир адамды салса, мынча жылдан кийин өлөт дей турганча. Не үчүн? Анткени бул дүйнөгө келүүдө тартип менен келет экенбиз. Чоң атабыз төрөлдү, андан кийин атабыз төрөлдү, андан кийин биз төрөлдүк, андан кийин биздин балабыз төрөлдү. А бирок бул дүйнөдөн кетер кезде эч кандай тартип жок экен да. Кээде чоң аталар небересин жерге берет, кээде аталар балдарын жерге берип атат. Не үчүн? Анткени бул дүйнөдө белгилүү бир жаш жок экен, нормалга келген өлөсүң дей турган. Белгилүү бир оору жок экен, ушул оорудан гана өлөт дей турган. Белгилүү бир орун жок экен, ошол жерге гана барсаң өлөсүң дей турганчы. Балким ар кимдин ырыскысы ар жерде жазылгандай, ар кимдин ажалы дагы ар кандай учурда, ар кандай жерде болот экен. Андыктан бир адамдын ырыскысына бир кесип себеп болгон болсо, экинчи адамдын ырыскысына башка нерсе себеп болгондой, бир адамдын өлүмүнө анын карлык жашы, өмүрүнүн узундугу аяктап барып анан жеткен болсо, кээ бир адамдардын өмүрүнүн түгөшүнө арзыбаган нерселер себеп болот. Сөөк жеп өлбөгөн карышкыр кылга такап өлөт дейт. Ошол сыяктуу кээде адам байкабайт экен да. Ошондон урматтуу туугандар, мынакей бышыкчылык маалы келип, эгин тегиндердин көпчүлүгү жиналып, мал келдер төлдөп, жайлуудан айдап келип, байлаганы байлап келип, көпчүлүгүбүз даярданган нерсебиз бар. Ал эмне десе, Кудам быйыл ашым берет, досум быйыл той кылат, паланча акем кыз жатат, күнчө акем келин кылат, паланча юбилей кылат, ошого даярданыш керек. Биз адамдардын той маракесине, ашына, башкасына деп айлар мурда мал келибизди камдап, акчабызды чамдап, ошого даярдык көрөт экенбиз да. Паланча күндөн кийин мындай болот. А бирок качан келери белгисиз болгон нерсе, балким анын убакыты андан жакын болот, ал өлүм экен. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз ар дайым эстеп даярданып жүрө турган нерсе бул биздин акыретке кете турган убактыбыз экен туугандар. Андыктан Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Ал-Имран сүрөсүнүн 185 аятында мындай дейт: Аузу биллахи минеш шейтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Куллу нафсин заиқатул маут, ва иннама туваффауна ужуракум яумал қиямати, фаман зухзиха анин нар ва удхилал джанната фақад фаза, ва мал хаятуд дунья илля матаъул гурур. Садақаллахул азим. Аллах Таала айтат: ар бир нафс өлүм даамын татат. Жана чындыгында силердин кылган жакшы жана жаман амалдарыңар үчүн кыямат күнүндө силерге ажыр сообу же азабы берилет. Ошол кыяматта адамдар эсеп кысап кылган кезде ким тозоктон кутулуп бейишке киргизиле турган болсо, ал чыныгы ийгиликке, жеңишке жетти. Ва мал хаятуд дунья илля матаъул гурур. Силер гурурланып, кадыр сезип, авторитет деп жүргөн дүйнөңөр арзыбаган бир
oyun zooktun mönötünçülük bir nersedir. Andıktan ыматтуу туугандар, балким бул дүйнө канчалык кыска экендигине карабастан биз өлбөйчүдөй үмүт байлап, дүйнө колдун кири деп билсек дагы, дүйнө үчүн бирөөдүн көңүлүн орутуп, бул дүйнө убактылуу акырет түбөлүктүү экендигин билсек дагы, түбөлүктүү болгон акыреттен бейкапар убактылуу деген дүйнөгө бирөөдөлө жабышкан кезибиз да. Мына ушундай маалда Аллах Тааланы эстеп, өлүмгө даярдануу, акыретке даярдануу ар бир ыймандуунун, ар бир мусулмандын күнүндүк жоңкосундагы милдет экен да. Эрте менен турдуңуз, турсаңыз деле аялыңыз, бала чакаңызды карап эле эмне дейсиз? Айтпаса деле, эч ким түрткү бербесе деле, бизге автоматтык түрдө эмне кылат? Иште деген сезим кирет да. İşte ustaçılık kıl, dehqançılık kıl, soda kıl, ayağındı bak, bala çıkandı bak, ata-эненин kızmatın kıl. Bir kança milletler ne kılat bizge? Erте менен turganda эле özü. Hiç kim bizge айтпаса дагы жүктөлөт да. Ne üçün? Antkeni biz aарды караганга, bakkanга mildettүүбүз. Ошол сыяктуу эле туугандар, сиз менен биз дагы эрте менен турган кезде эле эч ким айтпаса дагы, эч бир даватчы барып үйүбүздү тыкындатпаса дагы, адамдын акылы өзүнө өзү насаатчы дейт да. Жаратуучуңду эсте, намазыңды оку, зикириңди кыл. Бул күндү көрдүң, эртеңки күндү көрбөй калышың мүмкүн. Акыретиңе даярдан деген адамдын акылында күнүмдүк тиричилик сыяктуу оюнда жүрүш керек дейт да. А кимдин оюнда ошол нерсе жүргөн болсо, демек анын бул жагында түрткү боло турган ыйманы бар да. Казанда болсо анан капкак кыймылдайт да кайнагында, туурабы? Казанда эч нерсе жок болсо, от жасаң казан эрип кетет. Ошол сыяктуу туугандар, көкүрөктө ыйман нуру күчтүү болсо, адамды акыретке, ибадатка, исламга, Аллахты эстегенге түрткү болот экен да. А кимдин көкүрөгүндөгү ыйманы алсыз, капкага кыймылдабай турган деңгээлде болсо, ал эртели кеч дайыма дүйнөлүк гана ташвишти ойлой берет. Намаз окуш керек эле, зикир тартыш керек эле, Кур'ан окуш керек эле, Кудайдан коркуш керек деп кээ бир иштерде өзүн тыя албаган болсо, демек ал кишинин ыйманында өтө алсыздык бар. Анын ыйманы эч нерсеге жетпейт. Вакад руя анна малакул маут дахала ала Дауд алейхиссалам. Риваятта мындай деп айтылат. Өлүм периштеси Дауд алейхиссаламга кирип келди. Факала мен ант. Дауд алейхиссалам айтты, сен кимсиң деп. Факала малакул маут ана ман ла юхалул мулук ва ла тамнау минхул кусур ва ла юқбалу рушвата. Өлүм периштеси айтты, мен ушундай бир затмын, эч кимден коркпоймун. Эч бир дуал мени тоса албайт. Жана эч кандай белек бекчекти, паракордукту, паракордукту кабыл албайт. Сүйлөшүүнүн жолу жок бул жерде дейт. Факола фа иза анта малакул маут, эгер сенин жолуңду эч ким тоса албаса, дуал тоса албаса, эч кандай сүйлөшүүгө сен көнбөсөң, демек сен өлүм периштесисиң, башка эч ким эмессиң dedi. Факола наам, ооба мен өлүм периштесимин. Атайтани ва лам астаидда ба'ди. Анда Дауд алейхиссалам айтат, эй өлүм периштеси, мен өлүмгө али даяр эмесмин го. Эмне үчүн мени алдын ала эскертип коюп анан келген жоксуң? Мен өлүмдөн кийинки жашоого кичине даярданып калбайт белем. Намаз окуп, орозо тутуп, ибадат кылып, закет берип, садака берип, жакшы иш кылып, анча-мынча кишилерди барып кечирим сурап калат элем. Эмне үчүн мага эскертүүсүз келип алдың деп өлүм периштесинен Дауд алейхиссалам сурайт. Я Дауд, айна фулан карибук ва айна фулан жарук? Дауд, паланча деген досуң бар эле, ал кайда? Түкүнчө деген досуң бар эле, ал кайда? Факола код мата. Дауд алейхиссалам айтты, алар бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Паланча досуң бар эле өтүп кетти, түкүнчө коңшуң бар эле өтүп кетти, айылда паланча бар эле, ал өтүп кетти деп жооп берди.
أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد. Ey Davud, ошол досуңдун өлүмү, коңшуңдун өлүмү, айылдашыңдын өлүмү сени өлүмгө даярдык көргүн деген эскертүү эмеспи? Сен бирөөдүн жаназасына катыштың, жаназасын окудуң, кепинин бычтың, гусулга алып, сууга алып, кепинге ородуң, майытын көтөрүп барып, кабырга алып барып жерге бердиң, топурак таштадың, Куран окудуң. Сен ойлободуңбу мен дагы бир күн ушинтип өлөмүн деп? Сага ошол өзү эскертүү эмеспи? Сага сөзсүз түрдө өлүм периштеси келип, ey паланча, өлөсүң деп айтыш керекпи? Бирөөлөрдүн жаназасына катышканың, аларды жерге бергениңдин өзү сага сен да бир күн өлөсүң деген сөз эмеспи деп Давуд алейхисаламды ошону менен не кылды? Жанына алып кетти дейт да. Ошон үчүн туугандар, сиз менен бизге дагы өлүм периштеси антип эскертип келбейт. Же болбосо ойлобойлу, мен паланча жашка чыккандан кийин өтөмүн. Же катуу ооруп калганда ойлобойлу, өлүп калат окшойм ушу менен депчи. Балким Аллах Таала каалаган убагында жөнөткөн мелакул маут. Ошон үчүн биз ар дайым эрте менен кечке чейин, кечтен таңга чейин Аллахты зикир кылып, ибадат менен даярданып тура турган болсок, күтүүсүз келген өлүмдөн зыянга учурабайт экен. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون." صدق الله العظيم. Allah Taala aytат Вакия сүрөсүнүн 83-аятында: "Жан алкынга келген кезде жакындарың сени тегеректеп, сага жалооруп карап турушат." Байкуш өлүп калат окшойт деп жанында баары келип алат дейт. Сага эч кандай жардам берише албайт. Колунан келгени зикирин тартып башка кылышы мүмкүн, бирок эч кандай жардам бере албайт. А сен алардын сөзүн угуп, бирок жооп бере албайсың. Мына ошондо билесиң, сага биз жакын экенибизди дейт. Адам баласы жаны алкынга келген кезде, өлүм төшөгүнө жаткан кезде, тилден калган маалында жалдырап жакын баласын, бир тууганын, кызын, жубайын ушундай эле көз менен жалдырап карагандан башка эч нерсе кыла албайт. Сүйлөйүн дейт, сөз чыкпайт. Айтайын дейт, үн чыкпайт. А бирок сени тегеректеп турган туугандарың деле сага жалдырап карап турат. Сен алып калайын дейт, колунан келбейт. Болсо доктор чакырат, болбосо молдону чакырат. Башка эч кандай жардам бере албайт. Мына ошол кезде түшүнөсүң, ушул инсандардын баарысы сага эч кандай жардам бере албайт. Бир гана Аллага гана таянарын ошондо сен түшүнүп жетесиң. Туугандар, сиз менен биз дагы Аллага таянууну, Аллага гана жакын экенибизди ошондо түшүнүп жетсебиз. Балким бүгүн түшүнөлү, акыл эсибиз жайыбызда. Мүмкүнчүлүк бар кезде эле Аллага таянып, Аллага ишенип, Алладан гана үмүт кылып, Аллага гана сыйынып, Алладан гана жардам сурап, Алла үчүн гана акыреттик амалдарды кыла турган болсок, мына ошол өлүм төшөгүндө жаткан маалда Аллах Таала көптөгөн жеңилдиктерин берет. Аллах Таала ошондой эле Кур'ан-ы Каримде Фуссила сүрөсүнүн 30-аятында мындай дейт: "Инналлазина қалу раббуна Аллах, сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаикату алла тахафу ва ла тахзану ва абширу бил джаннати аллати кунтум туадун." Садақаллаху азим. Аллах Таала айтат, чындыгында бизди жараткан жалгыз Роббубуз Аллах деп айтып ыйманын бекемдегендер. Сумма истақаму, андан кийин жараткандын буйругуна моюн сунуп түз жүргөндөр. Татаназзалу алейхимул малаика, аларга өлүм жакын калган кезде периштелер түшүп келет. Жана аларга тирүү кезиңерде жакшы амалдарды кылып даярдап койгон бейиш менен сүйүнчүлөгүлөр. Жана аларды силер коркпогула, кайгырбагыла. Аллах Таала силердин кылган жакшы амалдарыңар үчүн силерге бейиш бактарын даярдап койгон деп периштелер айтышат. Кимге?
innellezine qalu rabbunallah. Rabbimiz bir gana Allah deb aytkan insanga. Ana aytып эле койбостон, summestaqamu aytып эле койбостон Allah Taala'nın dininde tüz жүргөндөр. Tüz degende namaz okubay, arak içpey, jön ele tüp жүргөн эмес. Şariattагы tüz жүрүү degende 5 вакыт namazı ordunda, ibadatı ordunda, orozosu жайында, күнөө иштерден тыйылган, сооп иштерге кызыккан, арам иштерден, арам чөйрөлөрдөн, арам тамактардан өзүн тыйган, dinde istiqomat менен амал кылган инсандар деп атат да. Kimde kim Rabbim Allah деп, andan keyin Allah'ın buyruğuna baş iген avvalda namazına, orozosuna, zeketine, ibadatlarına, komşusunun akısına, bir tuğandın akısına, dosunun akısına, atenenin akısına, bala çıkan akısına, barısına şariat talap kılganday tüs muamele kılgan bolsa, mına oşol kişiler ölüm döşeginde жатқан кезде, can çıkar кезінде Allah Taala periştelerdi jiberetти. Al perişteler gelip ağa ne deydi? Sen tiriүү кезиңде жакшы амалдарды кылып даярдап койгон бейишиң бар. Allah Taala seni кайгырбагын, капа болбогун. Allah Taala senin кылган жакшы амалдарың үчүн бейиш бакчаларын даярдап койгон деп сүйүнчүлөп айтып келишет дейт. Мына ошондой периштелердин сүйүнчү кабарын укканга бардыгыбызда мүмкүнчүлүк бар. Эгерде биз ошол аяттагы айтылган адамдардын, ыймандуулардын сыпатында жашай алсак. Rabbim Allah деп, Аллага гана сыйынам деп туруп, мазарга барып сыйынбасак. Мазарга барып койсой болсо, мазарга барып чүпүрөк байлабаса, бизде бар ошондой кээ бир инсандар бала чыккасын, чачтары биринсе болуп калса, коштойдогу бир мазарга барып ошого байлап келет имиш. Анан паланчы жашка жеткенде ал жака барып чечип келет экен. Болбогон нерсе. Аллага ширк бул. Айтып атабыз, андай чач болсо алып келгиле. Айтал куршун 3 жолу кырып коет, эчтене сонбойт. Убары болуп бир кой союп аяк барасың. 5-6 адам менен убары болуп барып келесиң. Убары болгон эчтенеси эмес. Эң негизгиси диндеги Аллах Таалага затына шерик кошуп, ошол жерден мазарга байланып атпайбы? Бул өтө чоң күнөө да туугандар. Ошондой эле Rabbim Allah деп туруп, бүгүн кээ бир айылдаштарыбыз баптисттерге өтүп кетип атат. Айылыбызда бар экен. Коңшулары, достору, туугандары бирин-серин айтып келип атат. Молдеке, менин коңшум ушинтип атат, менин досум ушинтип атат. Өзгөчө жанагы сүйлөй албаган биздин бир туугандарыбыз бар айылда, билесиздер. Ошол бир туугандардын көпчүлүгүн Ташкемирдеги баптисттер өткөрүп алган дейт. Ишенбесеңиз, сүйлөшкөндү мен билбейм, сүйлөшкөндү алар менен, сүйлөшкөндү билсеңиз, сурап көрүңүз барып. Намаз окуйсуңбу, жумага барасыңбы, Кудайга ишенесиңби деп. Кээ бир балдар ошол жаназаларга турбайт, ошолор жумага келишпейт. Мен бир экөөсүнүн өзүнүн үйүндө жаназасында көрдүм. Жаназага турган жок. Ошол сүйлөй албаган ошо бир туугандарыбыз өзүнүн үйүндөгү бир тууган жаназасында турган жок. Баптист болгондо үчүн мен көрдүм да. Айтсаң, мынтип коет, болду. Сүйлөшө албаган үчүн ал мынтип кутулуп кетип атат да. Тилин билген адам болсо, Кызылжарда 5 мал намаз окуган, динди түшүнгөн, бир ошол кишилер менен сүйлөшкөндү билген адам бар болсо, ошонун мойнунда аманат. Молдодон дагы сен милдеттүүсүң да, ошону барып түшүндүрүшүң керек. Бирок айтып коюшуң керек да. Баптисттерден башка акуучулар бар, православдар башкалар бар, бирин-серин өз ара ичара бүгүнкү күндө мурункудай китеп таркатпайт экен, барак таркатпайт экен, бүгүнкү күндө өзүнчө эле телефондон эле группа ачып алып, телефондон, WhatsApp'тан жаза берет экен да. Ошого туугандар айтып коелу, мусулман эмес болсо, ал кишиге жаназа окулбайт. Эгер анын мусулман эместиги ошондой анык болгон болсо, баптисттикке башка дин өтүп кеткен болсо, баарыбыз ысыкчамыз туугандар. Мен дагы өлөм, сиз дагы өлөсүз, ал киши дагы өлөт. Анан өлгөндөн кийин баары бир молда бар жаназасын окуганга туура келет деп, анан кийин молданы алдаган болбойт да. Ачык болсо ачык айтыш керек. Бул динден чыгып кеткен болсо айтыш керек. Тирүү кезинде айтыш керек. Кабырга коюлбайсың мусулмандардын кабырына. Өзүнчө эле бизге gömүп коебуз депчи. Жаназа окулбайт, сага бата кылынбайт, Куран окулбайт деп түшүндүрүп айтыш керек да. Алар түшүнбөй жатышат ошол маселелердичи. Алар болгону убактылуу
Şu bala çakasının atı berkiler menен barıp ес алып келеткен, чай пей içetken ушундай сөздөр бар экен. Бул дагы так маалымат эмес, болгон сиздерге кабар иретинде айтып атам. Эгер кимде-ким так маалыматын билсе, точно ошондой экенин билсе, анда барып ачык эле сүйлөшүш керек. Бул мажбурлоо эмес. Мусулмандын адам балдары мусулманчылыктан чыгып жатканы бул өтө кооптуу инсан, кооптуу туугандар. Сак болуш керек андай нерседенчи. Ошон үчүн ар бир ата, ар бир эркек киши өзүнүн үй бүлөсүнө жок дегенде балам Кудайды жакшылап таанып алгын, Кудайга шерик кошпогун, Кудайдан башкага сыйынбагын деп баланын кулагына сиңирип коюш керек. Аны айтыш үчүн атада илим болушу деле бир шарт эмес да. Аз эле нерсени жашына кагыны бала чакага түшүндүрүп коюш керек. Эртең ал балаң студент болот, шаарга барат, башка болот, үйдө ошол нерсени укпаган болсо, билбеген болсо, аларды оңой эле арзуаган дүйнө менен азгырып кетет да туугандар. Ошон үчүн экен ар бир атанын мойнундагы милдет өзүнүн үй бүлөсүнө, бала чакасына, неберелерине акыйкат бир гана Алланын дининде болот, ислам дининде гана, башка динде болбойт. Ошону жеткизип коюш керек туугандар. Sözümüzde ушул төмөнкү бир хадис менен жыйынтыйлуу туугандар. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Бул дүйнөдөн өзүңдүн азык түлүгүңдү алгын жыйнагын дейт. Азык түлүк дегенде окат ашел эмес, балким акырет илимдери да келет туугандар. Чындыгында сен билбейсиң, таң аткандан кийин кечке жетишин билбейсиң. Кечке кеткенден кийин таң атышын билбейсиң. Жана канчалаган ден соолугу мыкты, билеги күчтүү, көзү өткүр, канчалаган мыкты жигиттер арзуаган бир себептен улам бул дүйнөдөн өтүп кетишти. Жана канчалаган оорулуу бир туугандарыбыз төшөктө мыкталса дагы жылдар бою рызкысын таап, Аллахтын берген өмүрүн жашап атат дейт да. Ошон үчүн туугандар, Аллах Таала берген өмүр жашайт экенбиз. Аллах Таалам баарыңыздарга узун өмүр берсин, берекелүү өмүр берсин. Акыретке аманат жан тапшырар кезде Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткандай, периштелер бейишти сүйүнчүлөп келе турган ыймандуулардан кылсын Аллахым. Жана Аллах Таала ар бир эркекти үй бүлөсүндө динди түшүндүргөн, динги жеткирген инсандардан кылсын. Аллах Таалам баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын. Адашудан Аллахым өзү сактаган болсун. Амин. Аллах Таала бейкапарчылыктан, кайдыгерликтен, гафилеттен Аллахым өзү сактаган болсун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар би рахматик.